Хат жазды бала атаға, башымды қойып қатаға. Орыңды жерден көтөрбөй, айына барып бир көрбөй, жүрөмүн жетпей батаңа. Чыныгы ата кандай болуу керек? Атанын балага болгон мээрими чыныгы кандай болуш керек? Бүт аталарга үлгү болгон Хамзанын атасы Руслан мырза тууралуу бүгүн мен сиздер менен сүйлөшкүм келип атат. Жанымда Руслан деген мекендешибиз. 95-жылкы. Жаш туруп, баштарына жаш үй бүлөнүн өтө оорусуна келиптир. Азыркы учурда кыргыз эли муштумдай биримдикте болуп, кичинекей Хамза уулубузга жардам берүү максатында бүт жерде акчылар чогулуп жатат. Баарыңыздардан Алла разы болсун. Урматтуу мекендештер, мен баса белгилеп ушул Руслан мырза тууралуу сүйлөгүм келип атат. Анткени чыныгы мээримдүүлүк, чыныгы аталык сапат бул бардыгыбызга үлгү боло тургандай бир өрнөк көрсөттү да. Азыркы учурда оорукчан эмес, ден соолугу жакшы балдарын таштап кеткен аталар ошончо. Же болбосо оорукчан бала туулуп калса, сен мага оорукчан баланы төрөдүң деп туруп, аялын дагы, баласын дагы көчөгө ыргыткан, көчөгө таштап кеткен аталар ошончо. Үй бүлөсүн бакпай, көчө тентип кеткен аталар ошончо. Урматтуу мекендешим, көңүл буруңуз. Бүгүнкү күндө Руслан мырза өзүнүн баласы үчүн колунан келген аракетти кылды. Жаңы бул орууну билип, Москва шаарына келгенде мен өзүм биринчи тартканмын видеого. Руслан мырза менен сүйлөшкөнмүн. Бүт бардыгын айтып берген. Бир уколу туугандар $2 миллион турат экен. Сомго эсептегенде 170 миллион сом. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисап жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путевой листтерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Корпустан алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Ошондо видеолорду YouTube-ка дагы жүктөгөнбүз. Айтайын деген максатым, Руслан мырза Хамза уулу үчүн канча деген аракетти кылды. Канча деген блогерлерге барып видео тартты. Канча деген ырчыларга барды. Мечиттерге барып плакат таратты. Жолдордо реквизиттер таратты. Колунан эмне келди, бүт бардыгын кылды. Видео көрүп жардам берейин дедим. Анан кийин өзүмдүн кичинекей магазиним бар, Мирплатов деген. Ошол жактан эми өзүм аудиториям болуп туруп, алардан жардам сурадым. Өзүмдүн акчамды кошуп, алардан жардам сурап, анан ойлодум эле, адамдар ушундай көрсө кайдыгер адамдар көп экен. Бир күнүн ичинде кече подписчиктерибиз менен кошо буюрса 37 000 сом акча чогулду. Кичинекей Хамза үчүн балаңыз сакайып кетсин. Анан кийин биздин үй бүлөбүздөн аз жолдошум да акча кошуп, фитр садака кошуп, сизге 43 500 сом алып коюңуз. Рахмат чоң. Алла разы болсун. Аккаунтуңузду айтып койсо, бияка салыптырсак. Үмүтсүз бир гана шайтан деген сөзгө таянып, Алла Тааланын мээрими менен, Алла Тааланын күч-кубат сурап, колунан келген аракетти кылды. Аллах Таала дагы мээримин төктү туугандар. Анткени караңыздар, ушул жерде дагы бир баса белгилеп айтып нерсе, канча айдан бери Руслан аракет кылып жүрөт баласы үчүн. Күндү күн дебей, түндү түн дебей, уйкуну азайтып байкасаңыздар, 3-4 айда Руслан мырза өтө бир улгайып кетти. Мурдагы Руслан жок. Анткени жакшы уктап айтат. Жакшы тамак жеп айтат. Күнү түнү депрессияда, стрессте, оюнда баласы үчүн канча деген аракеттер кылып атат. Аллах Таала дагы карады. Бендеси аракет кылып атат. Сынбай атат. Даканса баласы үчүн аракет кылып атат. Аягында ал кулум деди окшойт Аллах Таала. Канча блогерлер тартты, канча ырчылар тартты, бирок бир дагы мындай резонанс жараткан эмес. Алла разы болсун. Ушул нерсени көтөрүп, кыргыз элине резонанс жараткан бул Аскар Автодубай. Ушул агабыздын салымы тоодой урматтуу мекендештери. Руслан,
мына мен бир кыргыз элине кайрылуу кылып коеюнчу. Биз кече история чыгардык го түнүчө. Общий история чыгарганыбызда бака 5 миллион канча дейсиң? Кече биз киргизгенде тазалап койгон экен да. 5,5 миллион сом жиналды. Машалла. Bir gün içinde 5,5 milyon сом акча түнү менен. Себеби эртең менен турсак бүт статустарына койгон. Көрдүңүздөрбү жигиттер? Мен өзүмө арасынан Аскар ака мына котордум деп канчасы жазган. Эми бул көптү көрсө көл болот деген нерсе. Бул укамдын баласына бир ушундай сыноо оору келип тур. Бул атын өчкө бир кымбат оору экен да. Канча общий канча сумма керек? 2 миллион доллар 170 миллион сом керек. Сомго канча болот экен? 170 миллион. 170 миллион сом деп атат. Буну өтө серьезно карабасак болбойт жигиттер. 5,5 миллион мына бир суткага жетпей чогулуп атат. Бүгүн ушунчалык жана кылып койсок, дагы чогулуп калсачы 50 миллион чогулуп кетсинчи туугандар. Жардам берип коелучу чындап. Ошого бака азыр барайлы. Достор, азыр площадьта чогулабыз. Блогер жигиттер деле келгиле мына. Кудай буйрса могу видеону болушунча таратып таштайлы. Мына кичине болсо деле салсаңар берекесин берип мына 5,5 миллион сом это алхамдулилла 24 сааттын ичинде болсун. Жетпеди даже чүтүнү саат экилерде кылганбыз да. Өзүнө түшөт акчасы. Лишний эч которбойсуңар. Бирок ушундай малда баа мошенниктер ойноп кетет. Биз өзүбүз киргизип атканына М-банк номерлерге ушул жигиттин өзүнүкүн коебуз. Туугандар бир анан подписчик көптөр сураныч сиздерден. Келип берсеңиздер бияктан бир кайрылуу жасап чогултуп береличи. Анан Москвадан ким болсо бака. Москвадан байланышсын а. Москвадагы биздин мекендештер аябай көп да. Аялдан деле поддержка аябай чоң болот да. Жигиттер, давайте Москвага деле болушунча репостлоого азыр Сберкартам бар да. Тинькофф БТВ Альфа бар. Болду, ошону коюп беребиз. Коюп беребиз. Ассаламу алейкум жигиттер. Рахмат чоң. Ушлагабыз баштады. Бүт Кыргызстан путка турду. Атакул Жалилев тез кабар. Аллах таалам барыңыздардын өмүрүңүздөргө, жашооңуздарга береке берсин. Бүгүн Хамзанын жашоосу үчүн Ошто 500дөн ашуун 1000ге чакын адам иштеди. Мына караңыздар. Оштогу улуттук драма театрдын алдына дастаркан жайдык. Берешен ага инелерибиз, эже карындаштарыбыз дастарканды жайды. Бүт тапканын алып келип салып берди, машалла. Көрдүңүздөрбү? Бул Оштун, биздин элдин, Кыргызстандын берекеси да. Машалла, мен аябай сүйүнүп атам. Масштабтуу түрдө бүгүн биз ушу кайрымдуулук ишти өткөрө алдык да. Масштабтуу түрдө. Эми бул башталышы болсун. Мындайдын далайын жасаса болот эгерде биз бириге алсак. Бул эми башталышы, Кудай буйрса ушу Хамзага 170 миллион сом акча каражатын топтойбуз иншалла. Баары ушу көпчүлүгү дегенде мен почти 98-99% орозо эле да. Рамазан айынын берекеси болду да. Атайын сторис постторду чыгардык эле. Ушу орозого тапканыңыздарды алып келиңиздер деп. Бирөө мантысыны көтөрүп келди, бирөө самсасыны көтөрүп келди, бирөө аш көтөрүп келди, бирөө суу көтөрүп келди, бирөө алма, бирөө курма. Ар ким ар нерсесин көтөрүп келди. Бирок эр азаматтардан о обед деле 3-4 чыгып, алар ашты бизден да издеп, иншалла. Ашты моюнга алды эле. О, портерде карап коңуздар. Портерде бир чоң казан 30 килограмм ашты демдеп, алып келип мына таркатып берди. Азыр жеп атышат иншалла. Азыр жакшына отуруп, тамактанып алгандан кийин анан бата кылабыз. Хамзага бата кылабыз, машалла. Эч нерсе жейлек, мен просто кош коюн. Ооз ачтым да элдин баары, бирок атакылып эч нерсе жейлек, тамагыңыз татып болсун. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Көрдүңүздөр, канчалаган эже карындаштарыбыз иштеди да. Бүт волонтерлор, Көрдүңүздөр? Biz жасай алат экенбиз, biz жасай алат экенбиз. Biz топтой алат экенбиз. Топтой алат экенбиз, машалла. Дагы эле уланып жатат. Уланта беребиз. 170 миллион толгуча Хамза үчүн, Хамзанын ден соолугу үчүн иштейбиз. Тика турабыз. Азыр эми аш жеп алып, эртеңки күндү пландаштырабыз. Ассаламу алейкум. Жана бүт маданият өкүлдөрү. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер. Негизи эми азыр ушууда орлай көп болбойбу, Эми чим борбасын. Мына Кыргыз эл кайрылуу экен да. Карачы мындай. Баарын башым бүтүп койду. 2 күндөн бери аябай ыраазы болуп атабыз. Биз дагы буюрса ушул темпте кетип, балабыз жакшы болуп кетсин, дуалар кабыл болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Эртең саат 10-до Хамза уулубузга боло турган иш-чарага чакырабыз. Буюрса Ош улуттук драма театрынын жанында. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Кирип келген ороз айыңыздар менен туткан орозоңуздар, дуаңыздарды Аллахым кабыл кылган болсун.
ушул бардыгыбыз инсанбыз, бардыгыбызда бала чака бар дегендей, ушул Хамза инибизге биздин кыргызыбыздын келечектеги мыкты жигиттердин бири болушуна биз да тилектешпиз. Бирок ушуга кайдыгер карабай, ушу колубуздан келишинче мекендештерден суранат элек, бир сом болсо дагы ушул орозодо чоң сооп ишке себепкер болуп, бир жакшы ушул инибизге бир чоң жардам колун сунсак жакшы болот эле. Москва тамада барып биз колдойбуз, буйруса колдон келишинче. Москвадан дагы блогерлер толтуп видео тартканбыз чогулуп. Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер, Москва шаарындагы мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн Москвада блогерлер, активисттер, тамадылар чогулуп, атайын ушул Кыргызстандагы кыргыздын кичинекей уулу Хамзага жардам берүү максатынан бүгүн чогулуп отурабыз туугандар. Ушул видеоду максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар, жана комментарийда ушул реквизиттерди бүт коюп койдук урматтуу мекендештер. Колдон келишинче 1 сом болобу, 2 сом болобу жардам берген аракет кылалы. Хамза азыркы учурда ооруп атат, Сыма деген оору менен $2 миллион керек экен. Сомго эсептегенде 170 миллион сом. Ушул акчаны чогултууга колдон келишинче жардам берели. Таксырларыбыздагы бир-эки сөз. Ассаламу алейкум Москвадагы мекендештер, кандайсыздар, амансыздарбы? Мекендештер, мына досум айткандай эле Хамза инибизге жардам керек экен. Ошого мына Москвада блогерлер чогулуп, биз дагы кайдыгер карабай болушунча колдон келишинче жардам берели деп чогулдук туугандар. Сиздер дагы карап турбаңыздар, колдон келишинче реквизиттерин коюп коебуз. Колдон келген акчаны которо бериңиздер туугандар. Аллах ыраазычылыгы үчүн. Айбала өзүң келтирип. Ооба туугандар, мекенибизде жаш балдар оорубасын, ар дайым ушуларга жардам берип жүрөйлү колдо. Туугандар, бул 170 миллион өтө чоң акча да бул. Келгиле кыргыз элим ушундай ынтымактуу болуп, биргеликте болуп, колдон келишинче жардам кылайлы. Жана бир видео чыгарган элек, бир агабыз чалып, Кателингде экен, машинам бар деди, ошону сатып туруп акчасын полный ошо Кыргызстанга котором дейт. 1 сом пул албайм дейт. Мына ушундай агаларыбыз көп болсун, Алла разы болсун баарыңыздардан. Мекендештер, азыркы учурда бул нерсени көпчүлүгү кабарсыз да, ошон үчүн алар дагы билиш үчүн балким жардам бере албасаңыз, просто так видеону бөлүшүп коюңуз, балким жардам берем дегендердин лентасына чыгып калышы мүмкүн. Ошого жардам берем дегендерге жөнөтүп койсоңуз болот. Анан туугандар, мына ылдый жакка карта номерларды полный калтырдык. Налич берем дегендер, мына Айбала атайын монтип жасап келиптир. Валиболго барып дагы налич кылып Айбалага берсеңер болот. Анан картага отурам дегендер ылдыйда жазып турат, ошол карталарга отура бересиңер. Мекендештер, анан бул Инстаграмга кетти. Ушул балдарга дагы чоң рахмат. Жумуштардан уруксат сурап келип, ушул колдон келишинче жардам берип атат. Москвада мигранттар бардыгыбыз, поддержкалар Кыргызстанда дагы максималдуу түрдө сбор болуп атат. Ошого биз дагы жардам берели туугандар. Бар болуңуздар, рахмат. Бүт видео тартып, ушул эң негизгиси айтайын деген максат, Аскаровда Дубай бул нерсени баштады да. Алла разы болсун ушул инсандан. Азыркы учурда кичинекей балдар тыйындарына келип атат. Кайдан чогулттуңар бул 500 сомду? Апаңар берди. Хамзаны интернеттен көрдүңөрбү? Акча керек экен дегенин көрүп анан алып келдим мен. Мынакей бул эжелер жакшы ниетте, жакшы максатта 5 литр ана баклашка. Ошого тыйын чогултуп коюптур. Аябай оор экен чындыгында. Чоң энелер, аталар пенсияларын алып берип атат. Иман дуандардан босмайдай. Пенсиямы алып эле келдим анда. Пенсиямы алып келдим дейт. Пенсиямы алып келдим дейт. Отуруш болуп туугандардан акча чогултуп бардыгы бешти балаңызга кайып кетсин. Муну апам атынан. Машинасы барлар машинасын сатып акчасын алып берип атат. Жигиттер, ассаламу алейкум. Кечеги степ бар эле го, правый руль, армейский. Ошону алдым ки. Сатылды азыр. Наличка 9га кетти досум. Шытыр. Ооба, эми плюс-минус болушу мүмкүн, атак 9га бааланды машина. Эми азыр сатылыш керек болуп атат, акча керек. Рыночный ценасы эле ошол өзү негизи чаң. Негизи деле. Негизи ошол. Жакшы бага алып бердик, налга кетти. $9,000. О, $9,000 кетти. Все. Эртең буйруса дагы бирөө чалып атат, бир Нива бар дейт. Кааласаңар 10 миңге, кааласаңар 1000 сомго, кааласаңар 100 миңге сатып алга деп. Мен ушуларды мындай эркекче көрдүм. Ассаламу алейкум кыргыз элим, амансыздарбы? Жана байракта эле Хамза инибизге видео кайрылуу кылганбыз. Бул агабыз чалды, сыра чалып, ука менде машина бар. Ошо машинамды сатып туруп акчасын баарын ошо которойн деди эле. Мына блогерлер биригип алып, Алла таалам разы болсун балдардан. Келдик, акабызга сөз берели, акабыз дагы биз сөзүн айтып койсун, а? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Эми бул баягы Хамзанын оорусуна байланыштуу элден баягы жардам суранып аткандан кийин биз дагы кайдыгер карабай ушу мына мекендештерибиз менен Москва жергесинде биз да кол суналып деп чечтик.
бизнесмендер бизнесинен түшкөн акчаны алып келип жатат. Мынакей. Тиньковго дейт, Чыңгыз деген чыгат экен. Ооба, Чыңгыз деген чыгат да. Биздин жамааттын атынан азды да көп кылып мындай эме кылып коет. 50 миң. Өлмөс эжекебиз дагы Рамазан айында жакшы ниет кылып, жума күнкү ошол выручкамдын бардыгын ошол Хамза балабызга бир ихсан кылайын дейт. Кече мына Москвада бир эжебиз байланышкан. 5 литрлик баклажкага 10 рубльден, 1 рубльден, 5 рубльден чогулткан экен балдарычы. Где-то 20 миңге жакын акча экен. Ошону беришти. Мынакей бул эжелер жакшы ниетте, жакшы максатта 5 литр баклажка. Ошого тыйын чогултпойт тур, аябай оор экен чындыгында. Кече дакында ушул Москвада тамадалар, блогерлер чогулуп, активисттер чогулуп, чайханаларды кыдырып, Хамза үчүн деп акча чогултушту. 300 миң, 500 миң ашлар чогулуп, аманаттар өз жерине тапшырылды. Анан мына наличие топтолгон акча 333 миң. Мынакей Чыңгыз ака. Бияк карап коюңуз. Ушул оригинал, Ушул оригинал, Которун аркылуу Азыр мен мынакка айтам дейм сизге. Соңга кандай жакшыбы? Көз чыкпайсың. Ден соолук жакшыбы? Аман эсен, чарчабай. Рахмат чоң. Биз мана бүгүн Москвадагы мына жалпы жаштар, 7 дуан жаштары, блогер, тамада, кафе иштеткендер, бүт мына таксисттер, полный бардыгы келип, видео отчет катары чалдык да. Биз видео чыгарып, отмечать этип чыгарып атабыз. Автор кабыл алып неме киргизбей атат да. Жоқ, отчетты айтып қойсын да. Карта бойынша. Туғандар мына. Руслан аке өзү. Салам алейкум. Да каласа. Сартан кечке. Ошого кирип көрүп, бүгүнкү отчетту көрүп алса, бүгүнкү процессине көрүп алса болот. Да каласа. Мына үзбөй тарткыла. Өз айтсын. Руслан, бул жакта мына Кайдың Даниэлге бүгүн отчет кылдык. Да калса видеолор чыгат бүгүн иншаллах. Көбүнчөсү карта болду. Ошо картаны билип коеюн деп чалдык эле Чыңгызгачы. Жакта наличканы өткөрүп берип атабыз. Даниэл Кайдыңгачы. Бул жерде блогерлер, Москва жамааты эксат эме кылганга да калса өткөрүп бердик. Иншаллах ошо Хамзанын айып кетишине бардыгыбыз даярбыз. Таканса турабыз иншаллах. Ошо бүгүнкү ошо эртең менен акча канчалар эле эмеде? 14 миллион. Эртең менен 14 миллион. 14 миллион. Эртең менен 14 миллион бар болчу дейт. Азыркы учурда 20 миллион болду. Ошондо 4 миллион кошулду. Все, 6 миллион кошулат, а? 6 миллион кошулат. Мында каласа, көрдүңөрбү, көп күрсө көл болот дейт. Туугандар, бул жакка биз мына бир эле карта коюлган Чыңгыз деген. Эми фотороликтер болсо көбү которушту. Көбү мисалы үчүн кебекти садака кылган адамдар көбү айтпайт да өзүнүн атын кебектилер. Ошо айтпай эле которуп койгондор, 50 миңден которуп койгондор, 100 миңдер бардыгына чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Эч качан мындай нерсени ишин баштан бербесин. Бардыгыбыз сел, ошол айып кетсин Хамза болсун. Бардыгыңарга чоң рахмат. Келгениңерге ушул жерде мына блогерлер келип турат. Жаныш, Альберт, мына Айбала баарыңар ушу келгениңерге мына булар дагы ушу талыкпай кызмат кылып атышат. Анан бөлүнөкей жок, эч ким бөлүнгөн жок. Бул жакта Москвада баардыгыбыз ушул жердебиз. Урматтуу мекендештерим, ушул Руслан мырза бүткүл аталарга өрнөк болду окшойт, үлгү болду окшойт. Өздөрүңөрдөн балдарыңыздар таштабаңыздар. Үй бүлө бул кадырзат деген бир түшүнүктү бизге орнотту да. Алла ыраазы болсун. Урматтуу мекендешим, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Өзүбүздүн үй бүлөбүздү таштабайлы. Ушул Руслан мырзадай болуп, аталык мээримибизди төгөлү балдарыбызга. Балдарыбызды, үй бүлөбүздү эч качан таштабайлы. Оорукчан туулуп калды деп кокус туулуп калса, аялдарыбызды сөкпөйлү туугандар. Бул да болсо Алланын тагдыры. Алла ушул нерсени каалаган экен, демек ушул нерсе болду. Бар болуңуздар, Руслан мырза, бар болуңуз. Кудай бурса аз калды. Жана Аскаровта Дубай. Алла ыраазы болсун сизден ага. Бар болуңуз.